Ассаламу алейкум достор. Нисахыр долбоору Москва шаарындабыз биз. 2003-жылы ошол жанагындай мигранттар поток болгон кезде ошондо кабыл калдык. Мен студент кезибиз болчу. Ушул жактан деле мекенге жардам берсе болот да деген. Бул Кыргызстанда өндүрүлгөн тамак аш, Кыргызстанда өндүрүлгөн продукцияны биз сатып алып аткан менен, бул жака сатып аткан менен ошол тыйындын баары кайра Кытайга, башка жака кетпей Кыргызстанга барып түшүп атат. Негизи Даткайым деп эмненин атынан? Даткайым бул биздин апабыздын аты. Анан Кудай буйрса ошону ишке ашырып келатабыз деп ойлойм. Себеби эч кандай спиртной сатпайбыз. Мүмкүн болушунча халал тамак ашты киргизгенге ассортиментке аракет кылам дайыма. Анан адамга пайдасы, зыяны көп тамак ашты ассортиментке киргизбейм. Менде да ушундай бир принцип бар. Мен өзүм жеген, өзүм балдарыма бере алган тамак ашты кошом да. Анан ар бир иш өзүңө жакса, анан негизи ийгилик болот да. Ар ошо кыйынчылыктан өткөндө кандайдыр бир маселелер жаралат да, эми көп элечи бул. Бияка келип туруп, достор, бул шорону көп сразу. Көзүм күйүп кетти да. Биринчи жолу шоро заводко барганымда, биякта директор Эрнис деген бала болчу. Россияга алып кетем десем аябай күлгөн. Россияда ким алмак эле муну депчи. Өзүбүздүн мекендештерибизге баа бердим да. Тигил бул жактагы Москвага, ушул орусиялыктарга шоро ичкенди үйрөтүп койгондон кийинчи шорону алып келип. Жанагындай принцибим бар. Эгерде мага бир ингредиенти жакпай калса, анча пайдалуу эмес болсо, организмге зыяндуу нерселер көбүрөөк болсо, ошо кошо албайм дейчи элечи. Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. Ассаламу алейкум достор. Нисахыр долбоору Москва шаарындабыз биз. Ана Москва шаарында Даткайым деген дистрибуция кылган, дистрибуция менен иштеген Даткайым фирмасына келдик. Бул жерден Айчолпон эжекебиз тосуп алды. Кандайсыздар? Жакшы, саламатсызбы? Москвада Келиңиз. Жумуш кандай болуп атат? Жакшы, бурса, Кудайга шүгүр, акырындан. Ошондо сиздер Кыргызстандагы өндүрүштү Москвадан сатасыздар, мектеп магазиндерге. Кыргызстанда өндүрүлгөн тамак ашты экспорттоп, импорт кылып алып келип, бул жактан сатабыз. Ошол жерден. Канча жылдан бери? Быйыл 10-чу жыл буюрса компанияга 10 жылдан бери юбилей экен. 10 жылдан бери иштейсиздер. Ушундай достор, Москва шаарында азыр кененирээк сиздерге чалдырып беребиз. Бул жерден Даткайым деген фирма экен. Бул жериңиз сиздердин офисиңиздерби, Ооба. Офис. Бул өзүм отурган офис. Бияқта дагы бухгалтерия, отдел. Ал жактан да аракет кылып көрдүк, бирок негедир жакшы болбой койду. Жолдошум дагы, балдарым дагы анан кайрадан ушул жактан деле мекенге жардам берсе болот да деген максат менен. Азыр мисалы сиздердин аркаңыздардан Кыргыз Республикасы менен Россия Федерациясында эми кичине болсо да экономикасын түзүп берип турсуздар да, налог боюнча. Азыр көптөр ушул импорт экспортко салым кошуп келатабыз. Неге дегенде, бул Кыргызстанда өндүрүлгөн тамак аш, Кыргызстанда өндүрүлгөн продукцияны биз сатып алып аткан менен, бул жака сатып аткан менен ошол тыйындын баары кайра Кытайга, башка жака кетпей Кыргызстанга барып түшүп атат. Бул деген жумуш орундарын жаратат. Бул деген ошол биздин өзүбүздүн экономиканын азыр көптүр салым кошулат деген сөз да. Ошого Кыргызстанда жашабасак дагы, башка өлкөдө жашасак деле, Кыргызстанга кичинекей болсо дагы салым кошуп атканыбыз биз үчүн шыктандырат аябай. Ошондо получается сиздер мисалы Кыргызстандан, например, кайсыл деп коелу, шоро деп коелу, шорону мисалы Кыргызстандан сатып алып келип, бияктан Орусияга, орус мамлекетине сатып атасыздар да. Ошондой болуп калат экен. Анан акчасы кайра эле ошол сиздер Кыргызстанга кетет да. Кайра эле ошол товарды сатып алабыз, ошондо эле жанагы производительдердин мындайча айтканда объему өсөт, жумуш орундары чоңойот, кеңейет дегендей да. Бул экспорт маселеси эмнеге бизге керек Кыргызстан үчүн? Себеби экспорттун объему чоң да. Биз негизи Кыргызстан өз кичинекей өлкө болгон үчүн Кыргызстан рыногу
кичинекей аябай элечи салыштырмалуу. Ошол эле жаныбыздагы Казакстан, Өзбекстан, Россия бул аябай чоң рынок да. Башка өлкөлөр үчүн деле, Кыргызстан үчүн делечи. Бул жакта потенциал көп. Негизи мисалы 2003-жыл сиздер ошо студент кезиңиз турбайбы? Ошондо бул жакта 20 жылдан ашып кеттир да? 20 жылдан ашып кетти. Ооба. Анан биринчи келип эмне мисалы сразу эле ушундай компания ачып салган жоксуздар да. Негизи Даткайым деп эмненин атынан? Даткайым бул биздин апабыздын аты. Инилерим менен чогуу основать эттик компанияны. 10 жылдан бери азыр партнерстводабыз. Андан башка дагы көптөгөн проекттерди иштеп кылып жасап келатабыз, Кудайга шүгүр. Бул мындайча айтканда үй бүлөлүк бизнес десем болот. Себеби Даткайым бул апабыздын аты. Апабыз биз кичинекей жаш кезибизде рак оорусунан өтүп кеткен. Анан адамдар ушул апабыздын атын жакшы нерсе менен эстеп, жакшы нерсе менен ассоциация болсун деген бир максат болчу да. Анан Кудай буйрса ошону ишке ашырып келатабыз деп ойлойм. Себеби эч кандай спиртной сатпайбыз. Мүмкүн болушунча халал тамак ашты киргизген ассортиментке аракет кылам дайыма. Анан адамга пайдасы, зыяны көп тамак ашты ассортиментке киргизбейм. Менде да ушундай бир принцип бар. Мен өзүм жеген, өзүм балдарыма бере алган тамак ашты кошом да ассортиментке. Ушул акча үчүн, прибыль үчүн эмес. Ушундай бир принцип турат. Мен башындачы анан көбү айтат бул туура эмес деп. Менин оюм боюнча мен жакшы үй бүлөлүк болгон үчүн бизнес болуп, үй бүлөлүк жумуш болуп ошондой. Ошон үчүн көбүрөөк сүйлөшөбүз, кийин көбүрөөк убакыт өткөрөбүз чогуу, ошогон жакшы жактар. Бул жактан турмушка чыктыңыз беле ошол кезде студент болсоңуз, Кыргызстандан турмушка чыктым. 1 айдан болобуз. Жакшы. Анда продукцияңызды көрсөтпөйсүздарбы? Кандай продукцияларды келесиздер? Канча түр дедиңиз? 300дей ассортимент бар. 300бү? 300ден ашык ассортимент бар. Анан өзүбүздүн автопарк бар. Автопарк менен автомобилдерибиз бар. Ошолор менен ар бир торговый точкага жеткирип беребиз. Жеткирип берүү кызматыбыз бар. Бекер жеткиребиз. Анан ошондо магазиндерге алып барып бересиздер, Магазин, чайхана, оптово розничный точкалар, бул жакта рыноктор көп да. Бухта, Мандарин, там Южный ворота деген окшогон, Food City деген окшогон. Ошол жакта дагы оптово розничный точкалар бар да. Азербайжандар, армяндар, там ар кандай улуттар иштейт. Өзүбүздүн эле кыргыздар иштейт. Ошолорго жеткирип берүү кызматтарыбыз бар. Буга окшогон холодильник машинелер бар. Бул холодильник экен Холодильник. Бизде ассортиментте полуфабрикаттар, полуфабрикаттар дагы бар. Ошолор муздак барыш керек да. Пробкада туруп калганда 2-3 саат туруп калат ушундай учурларда. Муну жандырып коет, морозильник иштейт, ошону менен товар собственно жетет. Шора. Шоролор. Кисломолочка. Сүйүктүү шоролор. Бияка келип туруп, достор, бул шорону көрүп сразу көзүм күйүп кетти да. Биринчи жолу шоро заводко барганымда биякта директор Эрнис деген бала болчу. Россияга алып кетем десем аябай күлгөн. Россияда ким алмак эле муну депчи. Себеби бул өзүнүн улуттук. Немелер, башка тегеле достор, шорону көп орустар иче бербейт да. Анан кандай болуп калды? Ошо күлгөнүн азыр түшүнүп атам да. Ооба, негизи орустар иче бербейт, ичпейт го деп мен да ойлогом. Биздин өзүбүздүн мекендештер үчүн эле жеткирейин, эми өзүбүз деле сагынып жүрөбүз да, дайымчы бул жакта жашап калдык. Бул жакта иштеп калдык. Анан Кыргызстан тамак ашын үйдөгү ата-энем, бир туугандарым ар кандай машинелерге салып жеткирет бизгечи, там коробка. Анан ушул идеяны өзү башка мекендештерге жетсе экен деген максат бар болчу негизичи. Анан бирок 2 жыл мурда бир орус бала келиптир, Павел деген. Мен байыл бериште сатайын дедим эле силердин товарды деп. Бул көрсө мобилизация аркылуу Кыргызстанга барып калыптыр дагы. Именно шорону көчөдөн ичип калып, жагып калыптыр. Анан ушул шорону мен киргизейин дедим эле деп келген экен. Анан ал мобилизация болуп атканда Кыргызстанга кетип калышпады эле ошол малдабы. Ошол кезде барып калган экен эле дагы. Биздин Кыргызстандын тамак ашы аябай жагып калыптыр. Анан силердин тамак аш сатайын дедим эле деп келген экен. Анан бүт ассортимент менен тааныштырып, ошентип иштеп калдык. Байыл бериште аябай чоң объем менен иштеп атты. Көрсө бул жанагынын баалуулугун, суусундуктун жеткириптир да.
ар бир товардын баалуулугун мындайча айтканда раскрыл да. Негизи бир нерсенин пайдалуу экенин билсең, могу мээ даяр болсо, аны алып жейт, сатып жейт дегендей да, каалайт дегендей да. Ошондон улам мунун мындайча айтканда объему аябай барган сайын өстү да. Жана орус баланычы, мындайча айтканда у него получилось. А мен ойлогон эмесмин орустар ичеткен деп. Жанагын продажасын ачып мага личный кабинетин көрсөтсөчү, могу Россия боюнча бүт булуң бурчуна заказ кылыптыр. Жанагы товарлардычы. Жада калса срогу өтүп кеткендердикин да алып кайтарган эмес да. Негизи кайтарып салат да товардычы. Срок өтүп кетсе, жакпай калса башка. Мунукун негедир ушундай кыргыз продукциясы ошол жана Павел деген орус балага самый главный жазыптыр да, анан ал тараптыр да. Мен орустар ичпейт го деген мындайча айтканда теориям жокко чыкты десем болот да. Азырга чейин эле могу базарлардан деле, торговый точкалардан деле биздин Кыргызстандын ар бир тамак ашын сүйүктүү болгонунун бирден бир себеби бул даамы деп эсептейм. Биз жанагындай миллиондорду кетирип маркетингке акча салган жокпуз. Бирок биз ушул ар бир тамак аштын баалуулугун жеткирдик десем болот. Андайча айтканда организмге пайдалуу экенинчи. Бул Москвада деген бул мегаполис болгон үчүн тамак аш каяктан гана келбейт. Ар жактан импорт келет да. Ошол эле чайдын мисалы могул түрү бар. Ар кандай компания чыгарганчы. Мындайча айтканда предложение аябай көп да. Коланыкын деле көрдүм да кече күнүчү. Түрктөрдүкүн көрдүм, Ирактан чыккан коланы көрдүм. Ошондой экен да. Грузиядан келип атат, Польшадан келип атат. Импорт көп эле, бирок ошол эле учурда биздин Кыргызстандан келген коланын даамы Coca-Cola Bottles чыгарган үчүн бул оригинал кола болуп эсептелет да. Эми кола сүйүүчүлөр баалайт экен, билет экен да, айырмасынчы. Мен го кола ичпеген үчүн анча билбейм. Бирки ар кандай немеде условияда жасалган колаларга караганда бул кола Кыргыздын коласы бул жака жакшы өтөт экен, Москвага жакшы өтөт экен. Суу дагы жакшы да, суубуз өзү эмне что стоит да, артезианский суу. Эми баягы өзүбүздүн мекендештер бизге баа бердим да, тигил бул жактагы Москвага, ошол орусиялыктарга шоро ичкенди үйрөтүп койгондон кийинчи шорону алып келип, ушинтип магазиндерге таратып, анан 300дөн ашык продукцияны мисалы магазиндерге жеткирип беребиз деп атасыздар. Баарына жеткирбейбиз, себеби бизде самовывоз деген услугабыз дагы бар. Эгерде өзүлөрүнүн машиналары болсо, өзүлөрүнүн мындайча айтканда возможности боло турган болсо, келип алып кеткенге неме бар, эле мүмкүнчүлүк бар. Себеби келип алып кетсе арзан болот. Биз жеткирип берсек кичине кымбатыраак болот. Бирок кимдин машинеси жок, ушундай мүмкүнчүлүгү жоктор заказ кылат, жеткирип беребиз. Мисалы, мынакей азыр Питерге заказ кетип атат. Да, Питерге кетти. Булар Питерге кетип атат. Let's go 50. Даярдап атышат азырчы. Анан ушундай чоң-чоң поставкаларды логистический компаниялар келет, жүктөп беребиз, алып кетишет, ушундай. Жакшы. Жакшы. Бuyakta Sultan чай, Füsti, томат, Нитро да бар экен. Анан Жалабат достор баягы Москвага келип анан мындай как будто Бишкектен кетпегендей болуп калгансың да, бул жердин ичине кирсекчи. Тиякта куруктарыңыз бар экен, ысык курук белем, эмне бул? Булар суюк куруктар. Ысыкта ичсе болот, муздакта ичсе болот, суусундук катарда, тамак катарда ичет. Бул Алайку компаниясы чыгарат. Булар менен дагы заводдун башынан бери иштешип келебиз. Бул жерде баягы брендтердин баарын бирге чогултуп алыптырсыздар да. Ушун кандай производствосу кандай болуп экен көрө элекмин да. Производствосу Ошто жайгашкан. Кара Сууда Ошто жайгашкан. Булар накта сүмөлөк дейт, Накта сүмөлөк. Бул да өз Бишкектен чыгат. Сеттерде сатылат. Аябай жакшы. Бир гана ушул компания менен иштешем. Сүмөлөктү москвичтер алабы, орустар алабы? Буларга да, буларды деген көбүнчө айтып атам го, жана баалуулукту жеткирген үчүн бул биринчиден иммунитетти көтөрөт. Экинчиден эч кандай сахар кошулбайт. Мен себеби производствосун ошо Нурилага өзүм барып, көрүп келип, өзүм көргөн үчүн айтып атам да. Бул жерде жанагы атросток бар го, буудайдын өскөнү, ошонун составында
сахары бар экен өзүчө. Жанагы мясорубкадан өткөргөндө жасап келгенде ушундай таттуу сахар кошулгандай даамы бар да. А бирок по факту сахар кошулбайт. Бирок кээ бирки компаниялар кошот экен. Мен ошон үчүн аларга көп эле жанагындай кылбай, бир гана ушу накта сүмөлөк менен гана иштешем. Себеби ар кимди көрүп көрөм да айтып атам го, жанагындай принцибим бар. Эгерде мага бир ингредиенти жакпай калса, анча пайдалуу эмес болсо, организмге зыяндуу нерселер көбүрөөк болсо, ошо кошо албайм дечи элечи. Ошол принципти эч эле аттай албайм. Жакшы, жакшы. Кукуруз андап келет экенсиздер, э? 3-7 бул Оштон чыгат да. Оштон чыгат, Мен бул жерде неме экен? Достор, мен тартып коштук. 3-7 производствосунда барып тартып кеткенбиз. Барып Не сахар YouTube каналынан көрсөңүздөр болот да. 3-7 шорону тартканбыз да, кайсын тартты эле. Бул жакта баары эле бар экен да. Бишкекте жүргөндөгү эле. Так, башкалары азыр жок экен. Туугандар ушунун баардыгын жеткиришет экен да. Мындай да бар экен, 5 бармак. Кесме да бар экен. Акамбек бул Эрнест деген бала Жалал-Абадтан чыгарат. Бул краска кошпой чыгарат, мага ошонусу жагат. Көп эле компания менен иштешем, кээ бир компаниялар краска кошот ичинечи. Себеби краска кошпосо кичине товарный вид анча болбой калат да, негизичи макарондук үчүн ошого сатуусу азайып кеткени үчүн баары бир кошот да. Мына бул бала кошпойт. Анан азыркы учурда сеть компания менен договорум бар. Сеть компания 5 гипермаркеттен турган сеть. Бул жактабы, немедеби? Москвадабы бул жакта? Жок, Республика Карелияда. Карелия ал кайсы Питердин жанында. Россия. Питердин жанында. Россия бирок республика бар, Европа менен граничит этет. Товарды Питерге алып барып түшүп беребиз, алардын эртиси Питерде. Биринчи поставканы Кудай буйрса 2 күн мурда жөнөттүк. Акырындан эми. Именно ошо биздин өндүрүштү, кыргыз өндүрүштү жанагы немеде. Кайсыл дедиңиз? Республика Карелия. Карелия. Город Петрозаводск. Биз билбеген да республикалар көп экен да. Россия чоң да. Россия необъятная страна. Так, бул жерде сахар бар экен, э? Сахар. Не сахар. Не сахар. Аккан народный марка. Байелим компаниясынын товарлары жаңы эле келди, буюрса свежий сроктор менен. Мен кичинекей кезден бери ушул канттарды көрүп эле жүрөм да. Жакшы, жакшы. Консервация, майда чүйдө, бул жактан макарондор бар, аликойнелер бар. Анан бул жакта деген бул морозильник. Кет. Биякта мекен полуфабрикаттар экен да. Бул жакта полуфабрикаттар, бул жакта менин бир ассоциациядабыз Кубанычбек деген бала цех кармайт, жасайт. Каякта? Москвада? Москвада жасайт. Москвада жасайт. Бул товарга аябай жакшы спрос жаратып койдук. Азыр болсо объем жетишпейт. Себеби бул колдо жасалат. Өзлөрү түйөт экен да. Өздөрү түйөт, анан ичиндеги эт дагы аябай тандап жакшысын алат. Ошон үчүн мондай бош тура берет. Себеби аябай мындайча айтканда сатып алуучулар көп да. Жактыргандар. Негизи эле тамак аштын любой конкуренцияны мен унутуп коем да, тамак аштын качествосу жакшы болуш керек депчи. Себеби качество бул любой конкуренцияны жеңет да. Мен ошентип ойлойм да. Мына ошол эле учурда бул объемун көтөрсөкпү, сен ушуну аппарат албайсыңбы деп айттым да. Анан аппарат алып мага жазап келген экен, бышырыпчы. Жеп көрсөк такыр башка да. Анан кайра токтотуп койдук. Тиги аппараттын болбойт депчи. Себеби ошол эле учурда бул неменин колдо түйүлгөн тамак аш менен аппараттан чыгаргандын такыр ат менен төдөй айырмасы болуп калды да. Биз ошо сатып алуучуларды тез эле жогото алышыбыз мүмкүн болчу да. Эгерде акчага кызыга турган болсокчу, андан көрө ошо колдо түйүлгөн боюнча сапатты сактап эле ушинтип кыймылдаган жакшы го деп ошого токтолуп кайра калып калдык да. Жакшы, жакшы. Ошо. Бул жаңыз бул холодильник. Экинчи холодильник экен, Чучуктар бар. Чучук. Баары сүйүп жеген чучуктар бар.
Сары майлар бар. Компаниясынын сонун сары майлары. Анан бул кымызды бал кымыз деп Башкириядан алып келип атабыз. Себеби бизде кымыз сүйүүчүлөр көп. Кыргызстандын кымызын мондай производственный объемдо эч ким чыгара албайт. Алайкы чыгарчы, бирок алардын аябай объему аз. Себеби бенин сүтү негизи эле аз го. Ошондон улам алар мындай биздин объемду камсыз кылып бере албайт да. Башкириядан таап алдык элек, аябай жакшы экен даамы. Баары Жакшы. Сиздер эми баягы Кыргызстанды, Бишкекти, ушул Москваны, негизи эле Москва эмес экен да, көршү Россиянын баардыгын камсыз кылып турбайсыздарбы? Ошол ишиңиздерге ийгилик. Рахмат. Сиздерге чоң рахмат. Ошол ушинтип эле баягы Россиядагы биздин өзүбүздүн мекендештер ушинтип чоң фирмаларды, предприятияларды ачса, баягы бизге эле сыймык да, өзүбүзгө элечи. Ошол. Сизге да чоң рахмат. Аябай сонун баарлашуу болду. Буюрса мекендештерибизге ийгилик. Кыргызстаныбыз өнүгө берсин. Рахмат чоң. Ушундай достор, Не сахар долбоору Москва шаарында ушул Даткайым деген фирманы сиздерге чалдырып бердик. Туугандар, өзүңүздөр билесиздер, өзүбүздүн ишкерлерибиз, өзүбүздүн өндүрүштөрүбүз өнүгө берсин.